Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Тегирмен теле берүүсү, алып баруучулар менен Айдын Бакырбек жана Перизат Сайтбурхан. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурунку депутаты юрист Нурбек Касымбеков, ошондой эле коомдук саясий ишмер Рита Борбике болмокчу. Бүгүн биз коноктор менен 2019-жылы Кой Таш окуясындагы Альфа спецназын көрсөткөн зулумдугу боюнча сөз кылмакчыбыз. Коноктор менен саламатсыздарбы? Сөз кылаардан мурда биздин ошо Next телеканалынын ошол окуялар боюнча кыскача репортажын көрүп алып, анан улантсак. Кой Таш окуясында тагыраагы 2019-жылдын 7-августунда Алмазбек Атамбаевди кармоо үчүн атайын операция менен барган спецназ ал жердеги жарандара кандай зомбулуктар жасашканын көрсөткөн видео тарады. Аталган видеодо спецназ аскерлери Атамбаевдин дарыгери деген адамды уур тепкиге алып сүйрөп жүрүшкөн көрүүгө болот. Бийлик менен укук коргоо органдары көп нерселерди Үсөнбек Ниязбеков ушултап келишет. Укук коргоо органдары кылмыш ишин ачыктан-ачык фальсификациялоого барышкан. Карапайым жаранды уруп согуп жаткан бул видеодогу аскерлердин бири спецназдын командири Жыргалбек Сыдыков деген маалыматтар айтылат. Бул боюнча Сыдыковдун өзүнөн тактоого мүмкүн болгон жок. Кайрылса анын да пикирин берүүгө даярбыз. Кылмыш ишинде атайын кызматтардын жетекчилери 50-60 спецназдын баарынын видео регистраторлору жоголуп кеткенин айтышкан. Бирок адвокаттар аларды укук коргоо органдары атайын жоготушканы, антпесе спецназдын көп мыйзамсыз аракеттери ачыкка чыгып кетерин айтып келишет. Кой Таш окуясы боюнча айыпталып жаткандар бул кылмыш иши баштан аяк кайра каралып, адилеттүү жана ачык сотто чечилиши керектигин баса белешүүдө. Анткени алардын пикиринде кылмыш ишин укук коргоо органдары фальсификациялап, жагдайды бурмалап көрсөтүп келишет. Негизи биз башынан бери айтып келебиз, Кой Таш окуясы боюнча иликтөө бир тараптуу жүргүзүлгөн депчи. Анткени ошол жердеги күч органдарынын, ошол эле Альфа спецназынын жана милиция кызматкерлеринин жоопкерчилиги каралган эмес. Аларды тескерисинче жабырлануучу кылып коюшкан деп, мыйзамсыз ошо чабуулга жана куралсыз элге ок атуу боюнча мыйзамсыз буйрук берген адамдар, башчылар ошол кездеги да, ОКМКнын башчысы Окунбаев, ошол эле Ички иштер министринин башчысы Кашкар Жумушалиев, анан эң башкы кол башчы, аскер башчы Сооронбай Жээнбековдор жоопко тартылыш керек да. Ошо биринчи суроону сизге Нурбек мырза узатсак, ушул Кой Таш окуясында күч структуралардын жөнөкөй катардагы жарандарга кылган ошо зомбулугу ушул юридикалык жактан канчалык туура эмес? Бул Кой Ташта спецназ Альфаны жөнөтүп, ушул Атамбаевди кармап келүү боюнча тапшырма бергени бул өтө одоно бул конституциянын мыйзамдарды бузуу болуп эсептелет да. Эми муну көп эле юристтер, эксперттер да айтып атат, белгилүү саясатчылар айтты. Эми мындан кийин дагы айта элек болсо, баягы Сооронбай Жээнбековдун убагында, эми мындан кийин дагы көп айта башташат. Мен ойлойм, ушул бул Кой Таш окуясы бул биздин Кыргызстандын тарыхында бир өчпөс каратак болуп калды окшойт да. Анан мыйзамдуулугун сурап атасыз. Мыйзамдуулугу бул таптакыр конституцияга, Кыргызстандын мыйзамдарына карама каршы келген иш болгон да. Анткени экс-президент Алмазбек Атамбаевдин баягы ал айтып аткан да, менин ошол кол тийбестигимди тиги Жогорку Кеңеш конституцияга карама каршы алып койду, мыйзамга каршы алды. Анан кабыл алган мыйзамдары дагы конституцияга каршы келет. Мыйзам артка иштебейт деген да. Себеби 2007-жылдан баштап мыйзам иштейт деп Жогорку Кеңеш 2019-жылы мыйзам кабыл алып атат. Экс-президентке карата атайын. Анан мен дагы бир топ юрист, анан депутаттар биз Конституциялык палатага бергенбиз июнь айынын башында. Анан биз күтүп атканбыз. Конституциялык палата кантип ушул мыйзамды артка иштетип берет, бул Конституцияга карама каршы келет деп. Бирок аны күтпөстөн мына Кой Таш операциясын баштап ийишти да. Мына күтсө болмок. Ошол биздин кайрылууну Конституциялык палата 24-октябрда карады. Ага чейин Атамбаев бир топ жолу айтты да. Атамбаевдин адвокаты Слесарев айтып атты, мен айтып аттым, бир топ юристтер айтып атты. Бул Конституцияга карама каршы ишти кылып атышат.
парламент ушундай кетти деп. Анан ошондуктан айта кетсек, андан башка мен бир топ мыйзамдарды айтсам болот эле. Эми убакыттын тардыгына байланыштуу мен жазык процесстик кодекс бар 479. Ал жерде айтылган. Ошол президентти кармал баягы кылмыш кылып аткан учурдан башка кармоого, тинтүүгө алууга мүмкүн эмес деп. Ал эмес, өзүнүн мөөнөтүн аткарган президент кармалып калган учурда анын өздүгү такталгандан кийин ал кайра бошотулат деп. Бул азыркы жазык процесстик кодекстин 479 беренеси. Мына көрдүңүзбү? Ошо сиз дагы ошо Кой Таш окуясында спецназ тарабынан токмокко алынгансыз. Ден соолугуңуз ал жакта көрүнүп турат, абдан жапа чеккениңиз. Ошондо кыскача видео материал бар, ошону көрүп алсак, аны улантсак. Мени жөн эле тутуп алып тепкилешти. Мунун басы болуп тепкиледи? Ооба, мени больница. Басы болуп тепкиледи. Вывезите его. Ошо кыскача токтолуп кетсеңиз, ошо кантип ошо окуя болду, спецназ кантип келип, анан кантип ошо сизди ушунчалык сабашты? Эми бул боюнча мына видеолордо көрүнүп турат. Баягы камуфляж кийген адамдар эле, куралчан адамдар эле тиги забордон түшүп эле баягы элди аткылап баштаганы көрүнүп турбайбы? Андан кийин жаракат алган адамдар көрүнүп атат видеодо. Негизинен ошол түшкөндөн кийин эле атып башташты. Резиновый пуля деп атышат. Бирок ал өтө катуу тийгенин мына өз көзүбүз менен көрдүк. Себеби ошолдон жаракат алгандар баягы тийген жеринен адамдын колу, буту, эти жулунуп кетет. Бирөөсүнүн даже баягы ичине тийгенде ичегиси чыйып калды. Ушунчалык баягы катуу жабыр кылат экен адамды. Ал эми мени болсо ошол жерде мен байкабай калдым. Баягы ошол аянтта турган бир жүгүрүп келип эле көрбөй калдым да. Бир спецназ окшойт, ошол баягы камуфляж кийген бирөө кундак менен урганда мен жыгылып түштүм. Андан кийин эле үстүмөн бирөө олтуруп бирөөсү баягы кыймылдатпай турду, экинчиси келип мени тепкиледи да. Мына ошондо мен четиге баргам, 8 жеринен сыныптыр кийин. Ошо больницага түшүп кийин көрүнсөм. Анан ошон кийин андан тышкары ошол кундак менен урган жерим ошол көзүмөн канакканы ошол экен. Бул медициналык жактан кандай? Тяжкий вред, особо тяжкий вред здоровья болдубу ошондо? Бул эми кабыргалар сынып аткандан кийин бул мындай денеге оор залал келтирилген деп эсептелиш керек да. Ритайм, сиз ошол убактарда бардык башынан баштап Кой Таш окуясы башынан баштап ошол жакта болдуңар. Анан негизи көп жерде суроо жаралат да, эмне үчүн ошол Атамбаев эмне үчүн убагында сотко келбей калды эле, сотко келе турган болгондо ушул окуялар болмок эмес дейт да. Сиз буга кандай карайсыз? Эмне үчүн Атамбаев ошол сотко баруудан баш тартып атты? Эми сотко ал киши айтты да, мен кагаз жүзүндө дагы мындай сурак берейин деп, ал бардык дүйнөлүк практикада юристтер айтсын, ал белгиленген. Ал кезде мисалы үчүн шектүү же болбосо күбө катары болуш керек ошол кезде. Күбө катары суралып аткан. Күбө Батукай Кой Таш окуясы боюнча эмес болчу анда. Кой Таш окуясын шылтап туруп Атамбаевди алып кетип атпайбы? Элдер ушуну билбейт да. Сиздер абдан актуалдуу тема көтөрүп атасыңар бүгүн. Кой Таш окуясын шылтоолоп алып кеткен. Алмазбек Атамбаев тага чейин Батукаев маселеси боюнча мына Нурбек Айтович айтты, күбө катары өтүп аткан. Конституциялык палата жанагын типтеген 24 ноябрга чейин күтпөй, мына ошондо балким 24 ноябрга чейин бармак Атамбаев, биз билбейбиз, то есть октябрда. Нага чейин жеткирбей жанагындай болуп атпайбы? Ал эмне үчүн 7 ошол августта болгонун да өзүнчө табышмак. Билесиңерби, Чолпон Атада бүткүл башка мамлекеттин башчыларынын саммити болуп аткан. Ошол убакта эми бул аябай көп чийленген нерсе да, аны биз айтып жазып атабыз. Сиздин сурооңузга так эле жооп берсем, ал киши укуктуу болчу, ошол кагаз жүзүндө эле күбө катары көрсөтмө бергенге. Кандай суроо болсо мен жазып берейин, эмне деп сурасаңар айтып берейин деп атат. Бул биринчиси. Экинчиден, Алмазбек Атамбаев ал экс-президент болчу. Ал кишинин кол тийбестиги бар болчу.
үчүнчүдөн ал киши өзүнүн үйүндө отурат. Ал үйүндө отурат, ал жанагы качып кеткен жок. Бул шылтоо болчу да. Анан жана Альфа дегендеринин барганы таптакыр МВДнын дагы спецназы, ал СНБнын да спецназы ал күбөнү антип алып келбейт да. Андай мыйзам жок. Андай мыйзам жок да. Бул өрттө мындай айтканда кечирип койсун, мени ким кандай күнөөлөйт же бул каракчылык да. Мындай айтканда мамлекет тарабынан мындай тырмакчанын ичиндеги мындай интеллигентный каракчылык да, пиратство. Бул эми туура эмес да. Атамбаев ага өзү мыйзамсыз кылмыш иши козголуп атат. Мыйзамсыз жанагындай болуп аткандан кийин ал киши ошондой эле жооп берейин десе, ага карабай сүйрөп кетти да, көрдүңөр да. Ритайым, сиздин оюңузча ал жерде эмне үчүн Алмазбек Шаршеновичти мисалы түнчүндө эл жокто эч нерсе көрсөтпөй акырын эле жанагы өзүнүн үйүнүн жанындагы дарбазасы менен кирип алып кетишкен жок? Эмне үчүн атайын ушинтип элге көрсөтүп, күч колдонуп, сабап, атайын кылышты? Бунучу бул эми тынчыраак алып кетсе болбойт беле да? Атайын деп показательный кылып кылышты да? Эмне үчүн да? Албетте болот болчу. Анткени булар андай кылган жок. Эмнеге? Анткени бүт дүйнөгө, бүт өлкөгө, элге Атамбаевди жаман көрсөткүсү келди да. Азыр элдин менталитети биздики да ошондой да. Милицияга түштү бул жаман киши. Суралып аттыр бул кылмышкер. Анан экинчиден жанагындайдын баарын кылып мындай моралдык жактан ушунчалык сындыргысы келди. Биринчиден Алмазбек Атамбаев, мен жеке билгенден, ал киши сөзгө маани берген, намысты туткан, ушунчалык өзүнүн репутациясы үчүн башка мамлекет башчыларын айтпай эле коеюн, биздеги мурда болгон. Кыргызстандагы ушул намыс деген сөзгө ушунчалык маани берген киши да. Анан орусча айтканда мындай побальнее ошондой кылалы деди болуш керек. Бул атайын. Атайын ошол жана айтып атпаймынбы, Чолпон Атада негизи Кыргызстанда башка мамлекеттин өкмөт башчыларынын жыйыны болуп аткан убакта алар дагы аз убакыт болсо дагы ошондой ойдо калды да. Атамбаев ушунчалык ушундай турбайбы, өзү баштап эми башаламандык кылды, ушундай Атамбаев ушинтип бирөө спецназды атып салды, тигинти минти деп ушундай бир жума ичинде көп дүйнө ишенди дагычы, ишенди да. Атамбаев ушунчалык начар деп ошондой ассоциацияны калтырыш үчүн, ошон үчүн атайын кылган, мындай силер айткандай показательный шоу кылган да. Жанагы Нурбек Айтович туура айтат. Жана забордон түшүп кеткен спецназбы, ал же ачык айтып келбесе, же мындай расмий кабарлап келбесе, алар балким кылмышкерлер, балким түрмөдөн чыккандар ошентип кийинип алып келген, балким алар каракчылар. Мисалы үчүн ошондой сөздү айткым келет да мен ачуу түрдөчү. Анткени алардын багыты, максаты ошондой эле, ошол жердеги кадам ошондой болду да. Нурбек мырза, ушул эле суроо сизге да. Эмне үчүн ушундай Ритайым айткандай показательный кылып келишти да? Мындай тынчыраак эч кимге көрсөтпөй алып кетсе болбойт беле? Эми мындай да. Бул жерден жанагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы, мурунку төрагасы Опунбаев Орозбек депутаттарга айтпадыбы? Анан баягы атайын пресс-конференциясында да айтты. Атамбаевди алып келүү боюнча 5 вариант болгон. Анан 5 вариантты мен сунуш кылгам Сооронбай Жээнбековго, президентке. Анан ушуга токтоду, ушул вариантка именно деп. Эми берки калган 4 варианты кандай экенин биз билбейбиз да. Эми ушул экөөнүн тандап алган варианты ушундай баягы эч бир баягы спецназ ишке ашырбаган, ушунчалык мындай калпыз таптакыр баягы спецназдын мындай абирин төккөн, бул дүйнөгө шерменде кылган мындай операция болгон да. Экинчиден бул күбөнү алып келүү, мажбурлап алып келүүнү спецоперация менен ишке ашырылат деген мыйзам жок да. Андай жобо да жок. Күбөнү спецоперацияны анан дагы буга аскер кызматчыларын колдонуу деген дагы жок да мыйзам. Булар спецназ баягы улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери, аскер кызматчылары статусу боюнча. Эмнеге Конституцияда жазылып турат, мыйзамдарда жазылып турат. Аскер кызматчыларын ички мамлекеттик ички иштерди колдонууга болбойт деп. Анан бул жерде бирден бир ушул орган ички иштер министрлиги деп аты эле айтып тургандай эле. Ички иштер министрлиги гана компетенттүү эле да. Ошону күбөнү мажбурлап алып келүү болсо деле,
демек ички иштер кызматкери барыш керек эле. Эми негизги биздин практикада эле бар да. Эгер ким бирөө келбей койсо, ошол участкалык милиционер үйүнө барат, тыкылдатып барат. Барбай атыпсың, сен тиги сотко же тергөөгө сени алып кеткени келдик деп бир экөө барат. Алып кетет, курал жоолугу жөн эле өзүн айтып кеттик дейт, алып кетет жөн эле. Мындайча айтканда, эгерде жок макул болбосо, анда колунан кармап мындай жетелеп мындай алып берет да. Эгер макул болсо жөн гана аны колунан деле кармабай, кишени деле салбай, кошо ээрчип кетишет да. Айланасында кишинин баарын, үй бүлөсүнүн баарын атпайт да. Эмнеге андай болбоду? Мисалы да. Себеп максат өзү башка курулганда, максат менимче ошол кандай атайылап ал жерде жаракат эми куралдуу баргандан кийин чыныгы баягы согушта колдонулган ок автоматтар менен барып атпайбы? Демек автомат ким бирөөгө колдонулуш керек да. Жаны көтөрүп мындай сүрөткө түшүш үчүн бардыбы? Жок. Демек автомат жүргөн жерден ок чыгышы мүмкүн да. Демек буларга ошол бийликке, ошол Сооронбай Жээнбековторго, ошол Опунбаевтерге эптеп ким бирөөнү жарадар кылып, кан төгүп, Атамбаевди алып кетип, Атамбаевди түрмөдөн чыккыс кылып, оозун жабыш керек болгон да. Күнөөлүү да кылыш керек болду да, анткени Атамбаев ок чыгарам деген, мына ошолор ок чыгарды деп провокация үчүн барышты да, чагымчылдык. Мына даже көптөр айтып атпайбы? Максат өлтүрүү болгон депчи. Жок кылуу болгон да. Болбосо бунун оозу жабылбайт экен деп ойлошсо керек да. Сүйлөп өткөндөн. Ошол эле учурда азыр мисалы үчүн Атамбаевдин тарапташтарынын көптөгөн ошол социалдык тармактардан карасак, көпчүлүгү жоопкерчиликти толугу менен мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго жүктөп атышат. Анан бул жерде ошол эки мындан сырткары эки компонент калып кетип аткандай болот да. Мисалы үчүн ошол эле Опунбаев менен Кашкар Жумушалиевдин мындай жоопкерчилиги жөнүндө мындай сөз азыраак болуп атат да. Керек болсо алардын азыр кайсыл жакта экендигин, эмне үчүн кайсы бир мындай соттук териштирүүлөргө чакырылбагандыгы дагы кызыктуу болуп атат да. Анан экинчиси деген ошол эле жогорку кеңеште, жогорку кеңеш ошол бүт башынан баштап бизде деген президенттер жасаган бүт мыйзамсыз иштерди мындай мыйзамдаштырып келатпады беле? Сиздердин оюңуздарча ошол жогорку кеңеш менен ошол эки улуттук коопсуздук кызматы, анан ички иштер министрлигинин жоопкерчилиги. Сизден кийин айтайын. Эми бул Кой Таш окуясы боюнча азыркы учурда сот иши жүрүп атпайбы? Негизи ал бир жактуу болуп, ал эмес мына мага окшогон жабыр тарткандарды күбө өткөрбөй атат. Жабырлануучу деп эсептеген жок. Алган эмес, күбө катары сурак бердим мен тергөөчүгө. А бирок сотко күбө катары суралсын десе адвокаттар, сот макул болбой атпайбы? Көрдүңүзбү? Жабырлануучулардан дагы күбө катары өтүшүнө каршы болуп атышат. Жабырлануучу катары ошол тиги Альфанын кызматкерлерин гана көрсөтүп койгон, ошолор гана мындай күбө катары өтөт деп атат, бүттү. Эч бир мына 1700 адам ошол Кой Таш жабыр тарткан Кой Таштагы элдер, канча жарадарлар, таяк жеген ушул энелер арыз жазышкан. Ал арызды болсо тиги аскер прокуратурасы карамыш болуп туруп, тиги тергөө жүргүзүп аткан ички иштер министрлиги деп ички иштер министрлигине жөнөтүп берет. Тиги тергөө кызматы болсо ички иштер министрлигинин. Тиги Кой Таш окуясы боюнча ишке тиркеп коет. Тиркеп туруп сотко жөнөтүп коет. Бүттү. Демек 1700 адамдын арызы дагы мындайча айтканда жок болуп кетти да. Маани берилген жок. Ага талап кылынган кимдер жоопкерчиликке тартылыш керек. Алардан суралган жок. Ошол Опунбаев, ошо Жунушалиев, дагы башкалар. Себеби алар айткан, ушулар жоопкерчилик каралсын. Себеби ошолор буйрук берген. Ушул Кой Ташка чабуул коюуну депчи. Ошон үчүн азыр эң туура жолу болуп жаткан сот ишти кайра тергөөгө жөнөтүш керек. Кайра адилеттүү түрдө тергөө өтүш керек. Мына ошондо Кашкар Жунушалиевди, Опунбаевди, Сооронбай Жээнбеков кайра суралыш керек алар. Мына ошондо мына кечеги баланы сабап жаткан тиги спецназдын тиги командири, анын жанында турган кээ бир жоокерлери, алар суралыш керек.
Бул боюнча кылмыш иш мына дароо козголуш керек болчу. Эмне үчүн мына 4-5 күндөн бери эч кандай реакция жок. Мен таң калыштуу да. Таң калыштуу. Себеби укук коргоо органдары мына өзгөчө башкы прокурор ушуну көрүп туруп иш козгобой баягы бирдиктүү кылмыштардын реестрине киргизбей карап турса, демек анда жооп беришке туура келет. Өзгөчө башкы прокурор, себеби мыйзамдардын так аткарылышы боюнча башкы прокурор жоопкер. Мен кошумчалап койсом кыскача. Опунбаев анан Кашкар Жонушалиев эмнеге кармалбайт деп атпайсыңарбы? Албетте, азыркы бийликке дагы башкор кылгысы келбейт да. Алар ошо булар биротоло бийлигин мындай бекемдеп ишке киришкичекте ошол ушакта эле туруп турган деп. Экинчиден алар келсе, колго түшсө, мындай айтканда, кылмыш козголсо, алар айтканга туура келет да. Алар жетекчилердин эми баары деп албайм, дээрлиги алар колго түшкөндө эле айтып берет. Мисалы үчүн Кашкар Жонушалиев менен Опунбаев айтышы мүмкүн. Нурбек Айтыш айткандай, биз Койтошко момдай операция менен барганбыз. Ошондо 5 методду пайдаланды десек, Сооронбай Жээнбеков моуну айткан, Баланча муну айткан, Совет Безопасности мындай деген, МВД мындай кылган деп айыптар ачылып калышы мүмкүн да. Бул айып мындай айтканда бүт вотколордун баары чыгат да. Мен анткени атайын ушундай термин менен сүйлөп атам. Мындай дебесек элге жетпей атат да. Мына азыркы бийликке да айтарыбыз, Нурбек Айтыш туура айтат. Ушул укуктук талаага келебиз деп айткан менен эч бир кадамы билинген жок да. Мисалы үчүн өкмөт башчы кезде деле президент милдетин аткарып аткан Талат Мамытов деле 1-2 кадам ташташ керек эле да ушуга чейин. 9-октябрь боюнча дагы мына Текебаев канча жолу айтып атат. Ачык эле мындай айтканда күбө живой баягы күбө катары эле айтып атпайбы, мындай болгон экен, тигиндей болгон экен, Жээнбековдун кишилери келген деп. Ошо сыяктуу эмне үчүн конкретный фактылар мындай логикалык жагынан дагы мындай териштире келгенде баардык жагынан дал келип атса унчукпай атат азыркы бийлик. Анткени жаны тынч отура туралы деп атат. Мына кошумчалай кете турган нерсе, эми алар качып кетип эле, тиги Опунбаев, Кашкар Жонушалиев. Анан убакыттын өтүшү менен баары унутуп калат деп атышат да буларчы. Унутушат. Тиги Койташ иши боюнча сот иши да бүтүп, эптеп мындай жабылып жок болот. Ким бир болсо күнөөлөр, ким бирөө соттолуп калам же деп атат да. Менимче бул болбогон нерсе да. Мына кечеги эле жаңы видеодо көргөзүп тургандай, тиги ошол жерде спецназдын командири жүрбөйбү? Ал азыр деле иштеп атат да. Ал Кыргызстанда. Анан ошол операцияда ошондо Койташта жүргөн ошол Талант Салиев деген ал деле Кыргызстанда, ал деле ошол кийин көтөрүлүп 1-орун басар болуп, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын 1-орун басар болуп. Бул жакында бошоду. Алар Кыргызстанда. Алар суралыш керек да. Кандайча бул операция өттү, ким буйрук берди, эмне үчүн ушунча жарандардын ден соолугуна зыян келтирилип, ким буйрук берди аларды атууга, сабаганга. Нурбек Айтыш ошо врач көрдүк, ултокмок алынганы. Ал кандай, мисалы, коопсуздукка, Кыргызстандын коопсуздугуна кандай мындай коркунуч келтирди? Сиз кандай коркунуч келтирдиңиз? Анан силер Кыргызстандын жарандарысыңар да. Анан спецназ ошол эле бүт эле аскер, ички иштер органдары бул деген Кыргызстандын жарандарын коргош керек да. Тескеринче алар сабап атышпайбы? Буларда эмне үчүн мынчалык ушундай зомбулук болду да, спецназдардачы? Мен дагы ошол кечеги ошол видеону көрүп алып туруп, мен да таң калдым да. Мен мындайды көргөн эмесмин. Мына Кыргызстандын бул тарыхында ушунчалык бетке чиркөө болуп, укук коргоо органдарына ошол спецназга болгону дагы мындай жаранды сабап аткандыгы. Бул биздин Конституцияда жазылган. Адамдын ден соолугу, өмүрү эң башкы баалуулук. Высшая ценность. Человек, его права и свободы и здоровье. Врачта тем более. Анан тескерисинче ошол жанагы жарандык ошол жигитте жанагы сабап атканы. Бул өтө мындай ойго түшкө кирбей турган окуя да булчу.
Бул мына бул бир топ жазык процесс, жазык кодексинин биренелерине туш келет да. Бул өтө чоң оор кылмыштар жасалды бул жердечи. Себеби бул кызмат абалдан пайдаланып, тиги рация менен уруп өзү. Тиги спецназдын кызматкери баягы өттүгү менен анын бетине тээп, башкасы деген муштап, кийин мындай уксак, ал аны менен да бүтпөптүр. Видео дагы улан, видеодон кийинки окуяларда аны дагы мындай кундактар менен ургулаштыр да, биз укканыбызга караганда дагы. Ошон үчүн анын бети там бүт дене оор катуу жаракат алган. Ошон үчүн ким укук берди мындайды адамды сабаганга? Кызмат абалынан пайдаланып. Ал эмес фашисттер деле колго түшкөндө мындай конвенциялар бар, атайын эл аралык. Сабаганга укугу жок. Кыйноого укугу жок. Эч кимдин. Ал эмес ошо согушуп сен менен атышып аткан душманды колго түшүрүп алсаң дагы. Тескерисинче аны карап, жарадар болсо тамак берип, тиги дарылап, аны карайсың. Кайра мындай эгерде алмаш болуп кайра өткөрүп бериш керек болсо, кайра мекенине өткөрүп бересиң. Душманды. Бул жерде душман эмес го, бул Кыргызстандын жараны го. Бул эмне деген, бул мындай мынчалыкка барышкан. Мен кошумчалап койгум келе, ушул нерсеге кайдыгер карай албайбыз да. Бардыгыбыз Кыргызстан эли бүт. Эми Нурбек Айтыч айткандай, мына врач деген врач да, доктур да, согуш таласында деле билесиңер да. Бул биринчи жагы да, ал эми экинчи адамгерчилик жагы, ошол жердегилер жана кызмат абалын пайдаланды, денесине залал келтирди, ошондой эле үчүнчүсү бирөө монтип видеого тартып, камерага тартып атат. Бирөө отчет беретпи, билбейм. Сооронбай Жээнбековго береби, башкага. Көрдүңөрбү? Ошол нерсени видеого өздөрү тартып атканы дагы бул ушунчалык адамды кордоо да. Анан Камчыбек Ташиев мына канча болду? 3-4 айдан бери мына ошол улуттук коопсуздук кызматында жетекчи болуп келатат. Эгерде мына президент ант алгандан кийин дагы кандай кызматка барышат, эмне болот? Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элек да. Мен да кайрылат элем жеке. Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде намысыңар болсо, ошо элге, эл үчүн иштеп атабыз, ушундайбыз, намыс көйбүз деп атасыңар, силер мындай патриоттук дух боюнча көп айтасыз да, ошондуктан мына ушул спецназ, ошол жана Сыдыков Жыргалбекпи ким аты? Ошол спецназ Альфанын башчысы, командири дагы эле иштеп атыптыр. Сиз мына шайлоо деп, башка деп, өлкөнү калыбына келтирели, тартипке келтирели деп башка жумуштар менен алек болуп жүргөндө, булар өзүн билемдик кылып дагы канча ушундай жарандарды ушундай кылды. Сиз кайдан билесиз? Канчасын кордоду? Кепилдик жок да. Анан ушулардын баардыгы мына эмгиче анын иштеп атканы моралдык укугу жок. Убактылуу жумуштан четтеш керек ал киши. Ошол четтемек түгүл, ал деген жоопко тартылыш керек. Эгерде андайга жол бербеш керек, албетте элдик сот болсо, ал киши билбейм эмне болот. Элдер ушунчалык ачууланды да. Анан жана мындай дагы маалыматтарды кетиришти. Демек бар болчу да, альфа кызматкерлерин эмне үчүн барымтага алган, эмнеге сабаган туура эмес да дегенде мен да ооба деп ойлогом да. Анан балким ошондой кордукту көргөндүр. Терезеден, башка жерден, башка элдер көргөндүр. Же биз монтип сабадык деп жана видеого тартып аткандан кийин айткандыр бирөөгө, эч кимге айтпа деп. Балким да. Анан ошондон кийин жанагындай альфа кызматкерлерин тиги сабап ортокмокко алып, ошол жерде элчи, ачууланган эл. Ошон үчүн барымтага алып, аларга кол тийгизген турбайбы деген ой келди да. Демек, Нурбек Айтыч туура айтат. Камчыбек Ташиев ошол бүтүндөй спецназ, альфа деген мурун абдан сыймыктануу менен карачы, жаш муун мынтип карапчы. Бул мекен коргоочу деп азыр жек көрүндүгө калды да. Ошондуктан ушул жанагы жерде сабаганын баардыгын, деги эле Кой Таш окуясына канча спецназ барды билбейм, ошонун баардыгын бир өздөрүнүн жазасын алыш керек. Анткени алар кийинки, балким мына Садыр Жапаровдун бийлигинде деле эми ар кандай болот да, олку болот, эми президент болуш да кыйын да. Тем более могу биздин Кыргызстандын шартында моундай чыңалып турган убакта ушундай окуялар болсо, анда кийинки альфа кызматкерлери да ушинтип мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилеринге кол салып өзүңөргө эле эме болот. Бул коркунуч келет да. Ошондуктан азыртадан баарын жоопко тартыңыз. Мен айткым келет да. Ушул спецназ альфанын командири офицер катары, жигит катары намысы болсо кетип калыш керек да. Мен моралдык күнөөм бар. Менден ушундай мен мыйзамды бузуп кызматымды ашыкча колдонупмун депчи.
Бул себеби бул бетине чиркөө болду спецназдын. Уят кылышты. Мына өткөндө мурунку спецназдын командирлери тиги Равшан Жээнбековго каршы баягы пресс-конференция берип атышат. Эми ошол пресс-конференция берген мурунку командирлер спецназдын. Силер эми биз туура эмес сүйлөп алыппыз. Биздин спецназдар ушундай кылыптыр деп кыргыз элинен кечирим сурагыла. Негизи элечи биз уят кылды ушул спецназдар ушул врач баланы сабап токмоктошуп деп. Мисалы үчүн акыркы күндөрү биз Россиядагы элдердин каршы чыгып атканын көрүп атабыз. Ошол Владимир Путиндин бийлигине каршы ар кандай протесттер болуп өттү. Анан негизи таң калтырган нерсеси, мисалы үчүн кыргыздар аз болсо деле ошолундай күч түзүмдөрүнөн кайсы бир катачылык кетсе, мындай автоматтык түрдө кайрадан күч колдонууга өтүп кетишет да, кыргыздар тарабынан калганда. Ал эми Россияда бир дагы ошондой бир көп болсо дагы бир ондогон, жүздөгөн эсе көп элдер дагы ошол омон урса дагы, башка кылса дагы унчукпай туруп беришти да. Анан мен ошол Орусиядагы ар кандай протесттик уюштуруучулар менен сүйлөшүп калдым. Эмне үчүн ушундай болуп атат депчи. Муну айтышты, бул жанагы бизде аябай катуу жазалайт депчи. Ар бир кол көтөргөндүгүң үчүн анын жөн эле башынан шапкасы түшүп калса дагы сен күнөөлүү болуп каласың депчи. Аябай катуу күнөөлөйт, катуу жаза беришет депчи. Анан негизи ал эми Кыргызстанда бул аябай мындай зомбулукту туудурат болуп эле биринчи бирөөсү баштап койсо андан кийинкиси токтоно албай эле кетип атат да. Анан ошол Койташ окуясындагы жанагы Альфанын балдары деле мындай туткунга түшүштү, ар кандай деңгээлдеги жаракаттарын алышты, бирөөсү каза болуп калды деген өмелер бар да. Булардын баардыгы болуп өттү. Анан бул эмнеден башталды? Ошол зөөкөрлүктөн башталды, же кимдер тарабынан башталды да, же жөн эле келген солдаттарды элдер ушундай сабай баштады? Сиздер ошол жерде болдуңуздар да, эмне болду эле? Эми Россия менен тиги биздин укук коргоо органдарыныкын кээ бир окуяларды, Койташта болобу, кечеги октябрь окуялары болобу, салыштырууга болбойт да. Себеби спецсредства деп биздегилер болсо баягы автоматтын огун чыгарып атышпайбы? Ал жерде тиги Россиядагы митингтерде андай жок, ок чыгаруу жок. Резиновый пуля дейбизби, тиги бул. Экинчиден атайын баягы көздөн жаш агызуучу баягы гранаталарды ыргытып, ал гранаталар эгерде осколкалары чачыраса адамга катуу зыян келтирип атпайбы? Мына бизде октябрь айында Үмүт деген жигит өлүп калды, канчалар көзү агып түшүп калды. Биздикилер колдонбой турган нерсени колдонуп атпайбы? Дароо эле мындай агрессия. Мына тиги Россиядагы тиги полициянын колдонгонун көрүп атабыз. Алар жөн гана өз колдору менен баягы тиги автозакка, тиги автобуска алып кетип атышат, жетелеп. Экинчиси, кээ бирлери баягы эми бул дүйнөлүк эми бул баягы резиновый дубинка деп коет. Резиновый дубинканы эми ал анчалык көздү оюп кетип же кабырганы сындырып же адамды өлүмгө алып келбейт да. Ал эми мындай какыс кукус дегендей нерсе да. Резиновый дубинка. Эми ошол биздин айтып атпайбызбы, укук коргоо кызматы болобу, буларга ушундай инструктаж береби же булар өздөрү ушунтеби билбейм да, буларга приказ берет болуш керек. Жесткий баягы эмеден деле Койташтан жесткий деп айтат экен да, мындай же менталитет ушундай чокуга бир койсоң алар аябай тезирээк баш ийет айтор. Тез эле көздөн жаш агызуучуну ыргытып атпайбы? Жок, Орусиядан көрүп атабыз, жана көпчүлүк жерлерде ошону ыргытап коо десек тарыхында болуп туруп, ошол Россиянын кечээки кайсы бир интервьюсун көрүп калдым. Россиянын тарыхында канчалык аларды мындай бир зулум бийлик деп эсептебесе дагы андай көзгө жаш эме кылчу демонстранттарга карата колдонулуп атат. Буга чейинки акыркы ошол Навальныйдын протесттеринде деле колдонуп турду. Жана сиздин башында сурооңузга да жанагы Койташта жаракат алган деп атасыңар, спецназдар. Анан ал жерден каза болгон жок менимче, ооруканадан каза болду спецназ. Эми ал да ооруканадан, кайсы ооруканада эмне болуп каза болду? Көп суроо, эмне үчүн кардиологияга жатпай, эмнеге экс спикер Дастан Жумабековдун агасы биз сыйлаган эң мыкты доктур албетте. Жумабековдун травматологиясына жатып калды, анан каяктан өлдү, саат канчада эмне болуп, ал табышмакта, ал башка кеп. Айтайын дегеним, дароо эле элдер ал спецназды барымтага алып сабап ийбесе керек. Жанагы мен айтып атпаймынбы, врач баланы сабагандан кийин башкаларды дагы мына Нурбек Айтыбич баштагандарды кабыргасын сындырып кире калып эле ошол жерде кичинекей балдар жүрдү.
аялдар жүрдү, абдан сөгүнгөн, менде үндөрү жазылган, абдан сөгүнгөн, ыплас ушундай спецназ мен көргөн эмесмин, жана укук коргоо органдары эми алар ушундай кызматка баргандайын алар ар кандай жаракатка кабылат, ошого даяр болуш керек да. Анан элдин реакциясына кайра каяш айтып, ушундай урушушуп, сөгүнүп, бул элди ан сайын мындай ырбатып үйдү болуш керек. Анан жана орой мамилеси, анан жана антип сабап аткандар. Негизи сиздин оюңузча да, мисалы үчүн мунун баарынын башында негизи мыйзам экс президент статусун алуудан баштап бул жогорку кеңеш мындай мыйзамдаштырды да. Анан бул жогорку кеңеш ошол Атамбаевдин бийлигинин тушунда келген. Андан кийин бир гана Атамбаев эмес, андан кийин мына Сооронбай Жээнбековдун дагы мындай бир башына чыккан болду да. Анан негизи эле ушул жогорку кеңештин шайлоолору ушундай болгонуна, негизи эле составына Атамбаев азыркы күндө өзүнүн жоопкерчилигин сезе, ушулар мындай башкача жол менен шайланса болмок эле. Себеби дегенде, мисалы үчүн 2016-жылдагы конституцияны өзгөртүү деле ар кандай мыйзам бузуулар менен өткөн да, бирок Атамбаевдин инициативасы менен ошолорго өзүн мындай жоопкерчилик сезип, мындай тарыхтан сабак алдыбы да негизи Атамбаев. Ошо Атамбаев эле дешет да көбү. Мисалы үчүн Атамбаев эми Сооронбай Жээнбеков ага чейинки президент болуп атат да. Атамбаев болуптур 15-жылкы жогорку кеңештин шайлоосунда президент болгону бар экен. Ал киши тизменин жалгыз түзгөн жок да. Ошол эле Сооронбай Жээнбеков жетелеп келип Атамбаевга илештирип, ушул эле жакшы түштүк боюнча эң кыйындар ушулар деген Асылбек Жээнбеков, жанагы Икрам Элмеянов жана башкалар бардыгы тизменин түзгөн да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз деле ишенебиз да, бир 10 жыл жакшы кызматташып жүрсөк, анан алардын ичинде кандай ою бар экенин билбейбиз да. Алмазбек Атамбаев өзүндөй көрсө керек, булар деген мага мына ушундай көрүнүп иштерин көрсөттү буга чейин. Анан мен да таң калам да, чын эле Алмазбек Атамбаев кеткенден кеткичекти жогорку кеңештин депутаттары жанагындай өйдүк-сөйдүк сүйлөбөй, мындай айтканда өзүнүн ыгы менен сүйлөп ушундай болот экен да. Андан кийин баягы кожосу жок кишидей болуп эле оозуна келгендерин сүйлөшүп болгон чыныгы жүзү көрүнүп калды да. Мындай айтканда ээн баш болуп кетти дейм да. Мына Атамбаевдин убагында 2016-жылы конституциялык референдум болду да. Мындай бир аз өзгөрүүлөр кирди конституцияга. Бирок ал өзгөрүү өзүнүн тартиби менен жарым жылдык мөөнөттү түздү. Коомдук талкуу болду, кайра өзгөртүлүп, кайрадан редакциясы башкача иштелип чыкты. Аны жогорку кеңеш 2 айдын ичинде 3 окуудан өткөрдү. Андан кийин референдумга чыкты. Анан 2017-жылы анан январда анан иштеп баштады. Экинчиден, ал жерде Атамбаев экинчи мөөнөткө калат же кайра президенттикке коет деген эч бир маселе жок. Үчүнчүдөн, президенттин ыйгарым укугу эч бир өзгөргөн жок. Тескерисинче бир аз мындай неме болду да, мындай жатканда ыйгарым укугунан ажырады. Мурда 3/1 депутаттын макулдугу менен эле башкы прокурорду бошотсо, жаңы өзгөрүү менен депутаттардын жарымынын макулдугу менен бошото турган болду. Тескерисинче өкмөттүн ролу, премьер-министрдин ролу жогорулаган. Болгону биздин кээ бир саясатчылар мындай көрө албастык кылып эле жөндөн-жөн эле каршы чыгып, жакшы өзгөрүүлөргө каршы чыкты, бирок бир да аргумент келтире алышпады. Кайсы жери жаман, кайсы өзгөрүү жаман. Ал өтө мындай жакшы өзгөрүүлөрдү кылып кеткен, өкмөттүн ролун көтөрүп кеткен. Бирок менин жеке байкоомдо дагы ал өзгөрүү деле мындай өкмөттү, президентти күчтүү мындай фигура боюнча эле калтырыптыр. Келечекте ошол президенттин баягы парламенттин, өкмөттүн үстүнөн мындай доминировать этпеш үчүн президенттин ролун төмөндөтүш керек экен. Ошондо баланс болот. Нурбек мырза, мына элдик сот жөнүндө айтылып кетпеди? Эгерде ошол элдик сот болуп кетсе, ал спецназтардын тагдыры кандай болмок депчи. Биринчи алар өздөрү мындай зөкүрлүк, зомбулукту көрсөтүштү. Андан кийин жанагы эл каптап келип барымтага түшүп калышпадыбы? Бул өзү эле мындай башынан эле мындай мясорубкага түшүп калат деген
риск абдан көп болчу да, спецназдар пландап аткандачы. Эмне үчүн ошо атайын кылыштыбы, Месорубкага жиберишипчи. Элдин мындай атайын эле кыжырын кайнатып, анан ошол жака туруп калгандай болушту да. Анан эгерде ошо бирок биз көрдүк го ал жерде видеолордончу, тескерисинче элдин көпчүлүгү кирип барып, буларды сабагыла деп аларды башка бөлмөлөргө алып кетип коргойбуз деп жүрүшпөдүбү? Анан эгер ушу ошактагы кой таштагы аларды сактап калган элдердин ролу кандай болду? Кимдер сактап калды? Себеби видеолордон так көрүнбөй калды да. Камалып отурат го азыр. Эми мындай да, ал жерде тескерисинче мына ошол эле чыга албай элдин курчоосунда калып, ызырынган элдин курчоосунда. Ошол жердегилер өздөрү чыгарбады, баарын мына ошондой ырайымсыздык болбогондо элден баягы мындайча айтканда жооп берүү болбойт эле да. Эл тараптан деле мындайча айтканда баягы ал жерде сабалып аткандарга жаны ачып топтолушту да. Ал жерде мындай ушунчалык неме болуп атса, мындайча айтканда сабоо, ушундай денелерине жабыр келтирүү, анан мындайча айтканда ал жерде даже светти өчүрүп, немелерди өчүрүп, мындайча айтканда телефон, мындай сотовый телефондун байланышын өчүрүп атканда, экинчиден Алмаз Атамбаевдин дагы мындай колдоочулар бар да. Эмне үчүн мындай чочушту да. Кокус ага деле ден соолугуна зыян келтирип, ага деле мүмкүн анда коргош керек деп чынында алар баягы жарандардын ою келди да, колдоочуларды. Ошондуктан мына ошого жеткирбей эле неме кылганда, мындай ал эмес керек болсо сүйлөшүү жолу менен кылганда болмок. Мунун баардыгы айтып атпаймынбы? Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековго көз каранды эле да. Эми ал киши ошентип ушундай тапшырмаларды берип, ушундай спецоперация жүргүзүш деп өзү бекитип аткандан кийин бүттү да. Ал өзү демилгечи болуп аткандан кийинчи. Ошондуктан мына башында айтып кеттиң, элдик сот деп. Мындай элдик сот дегенде мен мындай түшүнүп атам. Сот ачык болуш керек. Сотко бардык күбөлөрбү, жабырлануучуларбы бардыгы көрсөтмөлөрүн бериши керек. Ошол качып жүргөндөр дагы качкандар кайтып келип көрсөтмөлөрүн берсин, чындык чыксын. Ошондо адилеттүү чечим чыгат. Ал эми азыркы бийлик, бул азыр Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп турбайбы? Ушундан да көп нерсе көз каранды. Ошол киши мыйзамдын демилгечиси болчу, өзү баягы экс-президенттен статусту алуу боюнча. Эми мына өзү башкы прокурор. Эми өзү башкы прокурор эч кандай мындай мурунку нерселерин унутуп, адилеттүү баягы тергөө болсун, адилеттүү сот болсун десе, мыйзамды гана угуп, мыйзамдын так аткарылышына жетишиши керек да. Ритайым мына спецназ элдин курчоосунда калды, бирок эл спецназ тескерисинче мисалы ошо врачты, мисалы ошо Нурбек Айтыбичти сабаган жок да. Биз видеолордон көрүп аттык, алар кичине токмок алынды, бирок баары эле басып өздөрү эле эртесин чыгып кетишпеди элдерди. Эмне үчүн мындай ойлойсуз да, ушундай алар зомбулук көрсөттү, бирок эл аларга айкөлдүк кылып койду да, ошакта ызырынган элчи. Ал жерде биз унутпашыбыз керек, башка ошол жерге барган, кол салып барган деп айтайын, спецназдарга салыштырмалуу, ошол эле ошолор менен кесиптеш болгон Канат Сагынбаев дагы ошол жакта болчу. Ал бардык нормаларды аткарып, ошол өзүнүн кесиптештери экенин, ошол жердеги эл деген селде жанагындай кырдаалда турганда ким мындай ошо туура анан мындай мыйзамдуу нерсени айтса ошону угат. Анан ошол жакта ичип кетет, агып кетет да. Ошол убакытта Канат Сагынбаев буларга тийбегиле, булар мага окшогон мамлекеттик кызматкер деп айткандыгы мен ойлойм да, балким кайсы бир деңгээлде ошол дагы түрткү болду. Ал эми ошол жерден жок, сен дагы ошолорго кошулуп ушинтип атасың, аны муну дегендери болду. Анан бул мен жеке оюм, атайын ошол элдин арасына дагы бир канча 1-2 саат, 3 саат өткөндөн кийин атайын провокаторлор келди. Балким жана келди болуш керек да, жанагы аткан спецназды элдин арасынан бирөө атты болуп атпайбы? Атамбаев аттыды деле ал аткан жок деп мына Опунбаев айтты жанагы записте.
демек ошол атайын чагымчылдар да болгон. Чагымчыларга карабай балким жана спецназды ошол аткан. Биз билбейбиз да. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары ошол жерде короодо жана жыйналыш өтүп аткан, семинар өтүп аткандарды андай эми адамды атмак түгүл жөндөн жөн кантип уруша албайсың, бир кое албайсың дегендей. Ошондуктан бул жерде ошо Канат Сагынбаевдин дагы болду. Анан ал Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүп турса керек деп ойлойм да. Анткени жана спецназ барымтага алынгандай эле кишиге айтты да. Кырдаал мондай болуп атат, эмне кылалы дегенде Алмазбек Атамбаев андан кийин өзү чыгып да айтты бир аз убакыттан кийин. Эч качан булардын заказ бергендери, приказ бергендери менен сүйлөшөбүз. Буларга тийбегиле депчи. Ошо Канат Сагынбаев аркылуу Алмазбек Атамбаевдин бул айкөлдүгү. Ошолорду сабап өлтүргөнү барган билсе дагы, эми бул азыр деле сотко келгенде конвой балдарды кыйнабайын деп ден соолугу болор менен эле конвойлорду угуп келип атпайбы? Бул киши табиятынан ошондой да. Нурбек мырза, мына кошумча суроодо азыр Ритайым айтып кетпедиби? Спецназдан тышкары ошол учурда бийликтин элдин арасында да провокаторлорду кошкон депчи. Бул сиздин оюңузча мүмкүнбү? Себеби дегенде өткөндө мына Текебаев интервьюсунда айтпадыбы? 9-октябрдагы окуяда Сооронбай Жээнбеков Текебаевге айткан эмиш, ушу Атамбаевдин тарапташтарына кол салган адамдар ушу менин адамдарым болчу депчи. Ушу толук мүмкүнбү ушундай? Асылбек Жээнбеков мындай ыкманы көбөлүк колдонот деп айтышат го. Мына Кой Ташта там бир айдан ашык канча эл барып учурашып, сүрөткө түшүп жатты. Кимдер гана келген жок? Кимдер гана келген жок. Ал жерде толтура ар түрдүү адамдар жүргөн болушу мүмкүн, органдын кызматкерлери толтура жүргөн болушу мүмкүн. Мына Канат Сагынбаев айтып, мен постоянно 4-5 жүрүп атышты, мен көрүп аттым, мен тааныйм аларды элдин арасында депчи. Жүрүштү. Анан ошол 7-8 август күндөрү эле ал жерде миңдеген кишилер жүрдү да. Кимдер арасында кимди ким көзөмөлдөдү? Аны ар кандай адамдар жүргөн болушу мүмкүн, провокаторлор жүргөн болушу мүмкүн. Ою бузук дагы көбүрөөк кан төгүлсө экен, ким бирөө жаракат алса экен деп атайын максат менен жүргөндөр болушу мүмкүн. Элдик штаб деп айтылбады ошо. Элдик штаб болгондон кийин баардык кишилер ким болбосун кирип чыга берди, Нурбек айтыч. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин эле тарапташтары деп кээ бирөө чыкты го. Андай болсо анда биз тааныган кишилер эле бармак да. Ошондуктан Нурбек айтыч айткандай, Алмазбек Шошонович айтыптыр. Эшик ачык болсун, каалагандар баары келсин деп. Ошондо ар кандай барып атты. Өзү Алмаз Арсенович анын үйү да. Ошол үйгө ким кирип атат? Мен уруксаты менен киргизиле. Ар бир адамды мага учурашканды деле деп койсо деле болмок да. Мен уруксаты менен киргизесиңер, баягы дарбазадан өтүп атканда. Эгер мен уруксатым жок, эч кимди киргизбегиле деп. Ар бир адамды өзү мен тааныган адам кирсин деп. Жок. Ал киши тим эле койду да. Ким кааласа келе берсин. Ошон үчүн кимдер гана барган жок. Жаш болобу, карыс болобу, аял, эркек, там орган кызматкериби же башкабы же бир кылмышкерби же бандитпи, ким каалаган кирип атты да. Мисалы, азыр сиздер ошол Атамбаевдин жан сакчысы жөнүндө айтып кеттиңиздер да, бул өзү менин билишимче бул өзү улуттук коопсуздук кызматтардан атайын мурдагы президенттерге бөлүнгөн кызматкер болгон. Анын ошондо күнөөсү эмне болуп калды да, эмне үчүн ал азыр приказды аткаргандыгы үчүнбү, ошол жанагы эски мурдагы президенттин коопсуздугун коргогондугу үчүн отурабы, эмне деген эмне үчүн аны кайтарып алышкан жок, Койташ окуп. Эмне үчүн жөн гана ошол жиберерден мурун анда кайра кел, биз сени кайтарып алып атабыз деген жок да. Эми күлкүлүү да. Тескерисинче ошол өмүрүн сактап, ден соолугун Атамбаевдин сактап, себеби ал ошол мындай бекитилип берилген экс-президентке катары. Экс-президент статусун алынса деле ага соттун чечими жок да. Соттун чечими болмайынча аны коргоп турган баягы жан сакчы алынбайт деп көрсөтүп турат да. Ошондуктан ал коргоп жатты. Анын үчүн Канат Сагынбаевди сыйлаш керек. Мамлекеттик деңгээлде сыйлаш керек. Сен ошол күнү башка жарандарга окшотуп, сабатып же бир нерсе кылбай Атамбаевди сактап калдың. Спецназда сактап калганга чоң салымы бар. Тескерисинче Канат Сагынбаевди мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Сен милдетиңди так аткардың депчи. Ал азыр эмне ошондо кайсыл күнөө менен отурат? Ал мындай бир юридикалык жактан кантип актап атышат да? Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен куттуктап койгон үчүн деп да күлүп жүрүштү.
Анан дагы өзү дагы болсо айтмак экен, жана интервьюлөрүндө айтып атат, Нурбек Айтович. Мага мындай деген, тигиндей дешкен, кадимкидей эле сен мындай туруп тур. Мындай кооптуу нерселерди сунуштай башташты менин кызматым боюнча деп анан көп дагы башка приказдарын берсе керек, биз билбейбиз да, ал Канат Сагынбаев өзү айтпаса, анан ошолорго эмес, өзүнүн гана милдетин аткарган үчүн. Мына Атамбаевди сен такыр саткан жоксуң, сатпаганда мен мондай кылалы, экинчи Атамбаевдин жанына эч ким барып иштебегедей, жолобогодой болсун деген дагы ыкмабы деп ойлоп кетем. Ошондой эле мисалы жанакы спецназды сактап калганга Фарид Ниязовдун да салымы чоң айтат. Анан өзүнүн интервьюсу бар, айткан Фарид Ниязов. Биз ошо ГКМБга чалганбыз, алып кеткиле спецназды деп. Ошону айтайын деп аткам. Ошолор эмне үчүн ушундай аябай кечирип, кеч келишти да? Сразу келип алып кетишкен жок балдарын. Ошо 7-си күнү түнү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Нурбек Айтович ушундай кылган экен, эртеси 10го чейин эле спецназдарды өздөрү алып кетет деп, анан керек болсо ошо жакта элдердин өзүнүн машинеси менен алып кеткенге туура келди. Анткени мен ойлойм, убакытты чойду булар депчи, анткени Алмазбек Атамбаев ачык жарыялап койгон, форум ишканабызга барабыз саат 4-төрдө, ошол жерден баягы жөн гана расмий билдирүүлөрүбүздү айтабыз деп. Анан алардын жаман оюнда форумга чогулуп, анан Ак үйгө келип базып алат деп ойлошса керекпи, айтор. Ошол убакытты чоюп, көрдүңөрбү, ушул жерден билинип атат да, спецназдын кереги жок экен да. Ал мамлекетти спецназды таштап салды да, мындай айтканда, барымтада жаткан мамлекеттик кызматкерди кантип ошо Опунбаев жана башкалар, кантип Жээнбековдор, депутаттар, мына ошол жердеги спикер Жумабековдор кантип ошо кара башыл кишини спецназды тияка таштап койду. Атайын алып кетпей турду да. Ошондой ойлор бар болуш керек. Себеби баягы барымтага алып калды деген беренени коюш үчүн ошентишти да. Атайлап алып кетпей коюшту. Ошентип, себеби мына азыр коюп атпайбы? Барымтага алып калды деп. Күнөө коюш үчүн. Ал эми ошо элдик штаб балким өздөрү эле таң атпай 7-де өздөрү эле жеткирип салса болбойт беле ГКМБгачы эртерээк. Мына алдын ала бир топ айтып атышпайбы? Кайра байланышып атабыз. Мына жөнөтүп атабыз, мына кетип атат деп коюшат. Убакытты өздөрү созду. Бир топ телефондо байланышып болуп атты да. Акыры анан мына ошондо дагы тиги Фарид Ниязов өзү коштоп, өзү көчөгө алып чыгып, эч кимге тийгизбей, тигилердин машинасына салып берип атат да. Көрүп атасыңарбы мына видео кадрда? Бар алар. Анан ушул коргоочу Фарид Ниязовго окшогондорду, Канат Сагынбаевтерди, башкаларын дагы мына Равшан Жээнбеков баарын эми болсо ошол күнөөлөп жатышат, баягы ошол барымтага алып калды деп. Дагы кошумча да, баягы жеке оюнда бошоткон адамдарды. Логикалык жагы да, силер айтып атпайсыңарбы Айдын мырза, өзүңөр эле жеткирип койбойсуңар деп, анан алар эми билбейм, боюм эмеспи дейм да. Анан экинчиден Алмазбек Шаршенович мындай калпыстыктарга так жол бербесе керек болмок, өзүбүз жеткиребиз дегенде эмнеге алар өздөрү алып кетсин. Расмий келгенден расмий алып кетишсин деп ойлоду да ал киши. Эми мыйзамды сыйлаган, ушундай болгондуктан керек көрсө ошол спецназдардын кереги жок экен да, ошол аябай мындай обидно да, мындай айтканда. Мына өткөндө Канат Сагынбаевдин ошол бир жообун угуп калдым интервьюсунда. Ал айтып атат, тиги спецназдын 6 кызматкери эми могул жаракат алгандар ошону чыгаргыла, биз эми таң аткыча биз кетпей туралы кокус сыртка бизди чыгарып кетип атканда дагы кол салуу болбосун деп суранышты, өздөрү суранышты деди. Деп Канат айтып атат, Канат Сагынбаев айтып атат. Негизи андан кийинки болгон окуяларды карап көрсөк, мисалы үчүн андан кийинки дагы бир окуя, бул ошол эле 5-10 октябрдаларда болгон окуяларда негизи көп мындай болуп калды да. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин
жанагы башкы площадька келгени бул кайсы бир кайрадан эле эмелер менен мыйзам бузуулар менен мындай коштолду дагы, анан ошол Атамбаевдин артынан ушундай болду деген сыяктуу аябай бул көп колдонду да, көп жерлерде ошол СМИлерде мындай Атамбаев келип ушундай массалык башаламандыктар болуп кетти деп. Сиздер ошого кандай карайсыздар? Негизи эле ошол Атамбаев эмне үчүн площадька келди эле да? Түрмөдөн чыккандан кийин. Эми Атамбаев баягы площадька барып, мен ойлойм, ошол жалпы кыргыз элине мындай сүйлөп коеюн деген ой болду окшойт деп ойлойм. Себеби ал айтты, тиги бардыгы мындай тынч болсун дегендей сөздөрдү айтты да. Каталар кетти, каталарды кетирбейли деген гана нерсени айтты да. Мага эч кандай бийликтин кереги жок деди. То есть туура түшүнгүлө, мен чыксам мен кайсы бир бийликке барам же мындай президент же премьер-министр болом деген оюңар болбосун деген эле сөздү айтты да. Ал киши мындай айтканда чын ниеттен ойлоду да. Ошол менимче ошол тынч болсун деп. Ал анан эгерде кандайдыр бир биримдик ынтымакка чакырбаса, анда кандайдыр бир уюшкан түрдө же бир нерсени бир басып алган, бир нерсеге даярданып, бир неме менен түшмөк да, кандайдыр бир ал жерде бардык, ал жерде угуп тургандар, кошо баргандар, бардыгы мындай айтканда тынч митингке баргандар болчу да. Кошумчалап койгум келет да, жеке оюм. Алмазбек Атамбаев мына 5-6, 7, 8 ошо үйүндө эле болду да. Үйүндө эле болду да, форумга дагы келе элек болчу мындай айтканда. Анан ага чейин бийлик талашып эле болуп атпады булам бери. Ал эмес 15-октябрга чейин, ушуга чейин болду окшойт. Анан бир элди караган, кояй деген, жана Үмүтбектин ата-энесине бир расмий көңүл айткан, ошого Куран түшүргөн бир да жетекчи болгон жок да. Бир да жетекчи болгон жок. 6-сыбы, 7-сиби, мына Батырлар үмүтү деген жана Апрель батырларынан түзүлгөн үй-бүлөлөр бар го, ошолор барып КТРга барып, ошондо көңүл айтып, элди тынч болгула, аны муну деди. Андан башка бир жан болгон жок. Бүт эле тиякты басып алмай, биякты басып алмай, ушу менен болуп атканда Алмазбек Атамбаевдин ал жөн киши эмес, ал экс-президент да. Мисалы үчүн үйүңдө деле бир ошол айылдын аксакалы болсоң, ошол айылда бир уруш чыгып атса, чыгып кояй дешиң керек да. Мындай моралдык жоопкерчилик ушунчалык жогору да бул кишиде. Мен ойлойм, ошо барып Куран түшүрдү, Үмүтбекке чоң аянттан жалпы элдин атынан айтып Куран түшүргөнү ал киши үчүн мындай моралдык жеңилдеди болуш керек. Экинчиден элге да ушундай дем берди. Экинчиден Сооронбай Жээнбеков кетти деген, эми бийликтен кетти деген ошо да расмий өткөрүлүп болсо дагы, Жээнбековду мен алып келдим эле, кечирим сурайм, мына эми кетти дегендей ишарат кылды да. Бул ал кишиге мындай өзү үчүн дагы ошол кишинин сыйлаган кыргызстандыктар үчүн да бул туура кадам болчу да. Анан жанагы жерде атайын ким Нурбек Айтыч айткандай, атайын чагымчылдар болду. Ошол жерден эгерде агрессивдүү болуп Атамбаевка келген, деги ошол аянтка келген көпчүлүк эле агрессивдүү болуп тигилер менен мушташып кетсе кан төгүлмөк. Ага барган жок да. Эгерде Садыр Жапаровдун айтып атпайбы, жана жарымы Садыр Жапаровдук, эгерде кечирип койсун эми, алардын тарапташтарын ага чейин көрдүк да. Эгерде ошолор менен эле болуп Алмазбек Атамбаев эмес, тарапташтар эмес, ошолор болгондо ал жерде тимеле акыркы суроо уруш болмок. Сиз айтпадыңызбы ушу Алмазбек Шаршенович ушу Сооронбай Шарипбековду алып келген үчүн, адамдарды айырмалары билбей, өтө ишенчек экен үчүн кечирим сураганда, ушунча окуялардан кийин ошо 9-октябрда Атамбаевдин айланасында кайра эле эски саясатчылар топтолуп, аны менен аянтка келип, анан аянтта саясий иш-чара ишин ашпай калгандан кийин эртесин сатып кетишти да баарычы. Бул дагы эле ал киши ишенчек, анан дагы эле ошо адамдарды кандай экен айырмалар үйрөнөлекпи? Мындай да, ал жерде ошол кол салгандар менен эгерде Атамбаевдин тарапкерлери аларга да кол салып, анда эмне болмок? Анда чоң мындай жаңжал, мушташ, кимирөкөт же жаракат алып, может өлүмгө алып келген учуру болчу. Экинчиден мына көрдүңүздөр, тиги Атамбаевдин, Бабановдун, тиги Сапар Исаковдун машиналарына ок атылып атпайбы? Кол салуу, ачык мындай адамдын өмүрүнө мындай кол салуу болуп атпайбы? Мына азыркы бийлик мына ошондон бери канча убакыт өттү?
эмне себептен ошолордун сүрөттөрү жок, жанагы ошо видеого түшкөн адамдардын эмнеге издөөдө жок. Ну издөөдө деп эмнеге чыгат го? Эмнеге ошол жанагы Сариевдин жан сакчысын тепкилегендер мына көрүп алгыла деп канжалатып, кана ошолор кармалганы. Кимдер алар? Эмнеге изделбейт? Анан ошол эле мезгилде унчукпай турган эч кандай ошол митингде сүйлөбөгөн деле тиешеси жок Фарид Ниязов массалык башталгандык менен кармалып камакта отурат. Бир эле киши. Султанбеков кылмыш иши козголду. Анан ал эми ошол митингде сүйлөп, митингде уюштуруп, керек болсо ошо митингке келгиле деп башка партиялардын жетекчилери, кээ бирлери, мисалы үчүн Токтогазиев, Тилекке окшогондор, тиги башкалар, тиги Элвира Сурабалдиева, башкалар, алар вице-премьер-министр болуп отурушат. Бул эмне деген? Бул мындайча айтканда ушунчалык баягы адилетсиздик, кош стандарттуулук өкүм сүрүп атат. Азыр деле баягы биз Сооронбай Жээнбековдун убагында болду деп атабыз. Бирок азыр деле укук коргоо органдары мындайча айтканда бир нерсеге көздү жумуп атат. Кылмышкерлерди бекитип атат. Ошол кол салып, элди кууп таркатып, тиги бакалашкалар менен, таштар менен уруп, пистолеттер менен аткандарды табыш керек. Болбосо, моуну тим койсо, мындай нерсе дагы кайталанат. Рита, ошо дагы суроомда, ушу Атамбаевдин айланасында чогулган октябрь окуясында саясатчылар чогуу келип, кара эртеси күнү жок болуп кеткенине кандай баа бересиз? Эми ар кимдин өзүнүн уятында, албетте, биринчиден балким Атамбаевга бул абдан минус сокку болуп, Атамбаев атайын кайра бийликти басып алган аткан экен деп элге жаман көрсөтүлүп калды. Бирок экинчи жагынан кимдин ким экенин экинчи жолу дагы ал киши абдан сезип көрдү болуш керек. Ал саясатчыларды биз айтпасак деле элдин баары билип жектеп калышты. Алардын мындай азыр силерге окшогон мыкты журналисттер болобу, башкалар болобу бир жерде отурса, мындай айбыгып өйдө карап сүйлөй албай турган абалга келишти да. Ал саясатчылар ошол Алмазбек Атамбаевга барып, анан кайра ал киши камалгандан кийин жоголуп кеткени менен өздөрүнүн биротоло эми саясий өлүк дебейин, мындай аброюн жоготушту да. Бирок кыргыз эли азыр унутуп элек, бара-бара аларды деле унутуп калышы мүмкүн да. Бирок сиздердин жана биздин милдет ошолорду кайра-кайра баягы айтып турушубуз керек. Ал эми Алмазбек Атамбаев айтып атпаймынбы, ушунчалык моралдык жоопкерчилиги жогору инсан экен. Ал киши экс-президент катары дагы, лидер катары дагы эле эмес, адам катары дагы. Эми саясатчылар ошонун баары барып атса, ушундай сиз эле турасыз, тигилер бийлик талашып, такыр элди каралбай калды. Эми Алмазбек Атамбаев менен Жапаровду, Ташиевди, Талант Мамытовду салыштыруу асман менен жердей да. Интеллектиси, көз карашы. Ошондуктан ал киши ушу мен дагы бир жолу эл дей берет го. Мен өзүм жаман болсом дагы, мен утулсам да Кыргызстан утулбасын деген сыяктуу. Ушу мен дагы бир барып элге ушу жакшы кайрылуу кылайынчы, балким жакшы жакка өзгөрүп кетеби деген жакшы ойлор менен бар болуш керек. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Тегирмен телебөрүсү болду. Бүгүн бизде конокто Нурбек Касымбеков, ошондой эле Рита Борбекова болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.